Саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана ардактуу көрөрмандар, жалпыңыздарга дагы бир жолу салам айткан мен кызыңар Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда жалпыңыздарга эң эле керектүү боло турган теманын үстүнөн сөз кылабыз деп кепилдик беребиз. Анткени азыркы учурда бассейнге барбаган адам жокко деле эсе. Анткени кайсы гана жерде болбойлу, кимдир бирөөнү атайын доктур бассейнге барып айына же жумасына бир жолу түш дейт. Кимдир бирөө дене келбетибизди карап ал жака барабыз. Кимдир бирөө жөн гана хобби кылып барып келет. Айторум да дал ушул бассейндерден, коомдук жайдан кандай ооруларды жуктуруп алууга мүмкүн? Өзүбүздүн ден соолукту сакташ үчүн эмнеге көңүл бурушубуз керек? Мындай актуалдуу суроого жооп бериш үчүн албетте коногубуз бар. Ал эксперт, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Келип бергендигиңизге абдан чоң ыраазычылык айтабыз. Эчтеке эмес. Кайрадан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Эмесе Данияр байке, жогоруда айтылгандай эле бүгүн бассейндер тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Кандай оорулар жугуп калышы мүмкүн? Эмнеге көңүл буруш керек? Рахмат сурооңузга. Бассейндер аркылуу, то есть бассейн эмес, суу аркылуу, бассейндеги суу аркылуу көптөгөн ооруларды жуктуруп алса болот. Санап өтсөк, бул гепатиттин А түрү, бул суу аркылуу жугат. Гепатиттин А түрү. Ошондо кандай коркунуч менен бул дал ушул суудан жугабы же оорулуу адам сууга түшкөндөн кийин калып калабы же? Эми бассейнге билесиздер, бизде күн ысып жайында аябай күн ысып болгондо элдин баары бассейнге барат. Ооба десеңиз. Бассейнге барганда ошол барган адамдардын эмне менен ооруй турганын эч ким текшербейт дагы, текшерүүгө акыбыз да жок, кандай адамдар түшүп атканын билбейбиз да. Суу аркылуу жугат дегенибиздин себеби, туура айттыңыз, оорулуу адам эли жана гепатит Аны алып жүргөн адам сууга түшсө, ошол бактерия сууда калып калат дагы. Таза оорубаган адам түшкөндө суу аркылуу ошол микробторду жутуп алып соо адамга жугушу мүмкүн. Андан мындан сырткары гепатит Адан башка бул жерден бактериялык дизентерия деген оору бар. Аны жуктуруп алышы мүмкүн, билесиздер, бул жанагы ич өткөктүк деп коебузбу. Андан башка синегмойна бактерия деп коебуз, сепсис менен коштолуучу оору. Мындан сырткары жанагы метекурт лямблиоз деген оорду жуктуруп алышы мүмкүн. Жана бассейнге барган адам сөзсүз түрдө тапочка, бут кийим кийет да. Ал жерден эгер ошол бут кийим жакшы дезинфекциядан өтпөсө, ал жерден грибок оорусун жуктуруп алышы мүмкүн. Андан сырткары жанагы берген сүлгүлөр аркылуу дагы көптөгөн метекурттарды адамдар жуктуруп алышы мүмкүн. Демек биз өзүнчө бөлүп карай турган болсок, бассейн дегенде эле бассейн, анын жээги, ал жакта кайра чайканып кете турган кийинүүчү жай, душ, ушунун баардыгы тең кирет. Суудан болсо жогорудуку ооруларды айтып өттүңүз. Ал эми ошонун жээгинде жүргөндө жана сиз айтып өткөндөй кафелди басып жүргөндө кандай оорулар жугушу мүмкүн? Ошол эле жанагы мен айткан грибок жугуп калышы мүмкүн. Эми бассейнге барган адам биринчи учурда, биринчи очередь дейбизби, бассейнди иштетип аткан адамдардан суунун тазалыгын суроого акылуу да. Бул деген эмне деген? Бул деген эмнесине көңүл буруш керек болот? Бул эмне деген? Бул суу сөзсүз түрдө дезинфекцияланып, тазаланып туруш керек. Бул бассейн деген эмне? Бул бассейн деген бир определенный куб метр суу бир чуңкур жерге жасалганып толтурулган суу. Ошол эле суунун объему суткасына бир нече жолу тазаланып турушу керек. Тазаланып тур деген бул эмне? Тазаланып тур деген бул өзүнчө жанагы фильтрлерден өтүп, дезинфекцияланып, бул дезинфекциянын да түрлөрү көп. Дезинфекция дегенде бул хлор составында хлор бар каражаттар, башка түрү методу озон менен кээ бир бассейндер заманбап тазалашат сууну. Андан башка ультрафиолетовый лампочкалар бар, ошо менен тазалап турат. Ошого
келген кардар сөзсүз түрдө суунун сапатын суроого милдеттүү. Ошол сапатын билүү үчүн жанагы иштеп аткан бассейндерден биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жайында дейбизби, көбүнчө жанагы ачык бассейндер жайында иштегенде сөзсүз түрдө сууну айына бир жолу лабораториялык көзөмөлдөн өткөрүп турабыз. Барган кардар ошол лабораториялык анализдердин результатына суроого акылуу. Жакшы. Дагы эмнеге көңүл бурушу керек барган адам? Башка оорулардын дагы жуктуруп албаш үчүн эмнеге көңүл буруп турганы жакшы? Кантип жуктуруп албаганга аракет кылса болот? Жана жогоруда айтылгандай, биринчи суунун сапаты суроого, суунун лабораториялык результаттарын, андан кийин колдон келсе бассейнге барганда адам өзүнүн бут кийимин, тапочкасын сөзсүз түрдө өзүнүкү болуш керек. Анан сүлгүсүн сөзсүз түрдө өзүнүкүн алып алганы жакшы да. Андан жанагы бассейндин четинде, жээгинде басып жүргөндө мындай колдон келсе жылаңайлап баспаш керек да. Анткени могу жанагы кафель болобу же жыгачтан жасалган жээгинде көптөгөн бактериялар, микробтор, вирустар ушул жерде сакталат да. Алар үчүн аябай жакшы, ыңгайлуу жер. Ошого жылаңайлап жана бассейндин жээгинде баспаш керек да. Колдон келсе жанагы өзүнүн бут кийимин кийип анан басыш керек. Демек, бассейнге сөзсүз баргым келет деген адам, ал кардар катары бара турган болсо, ал жерде суу канчалык деңгээлде текшерилет? Канчалык деңгээлде таза? Жана четиндегилер жуулабы, деги эле хлорлонуп жуулунуп турабы, дезинфекция болобу? Мына ошонун баарына тең көңүл буруп, анан сөзсүз түрдө колдон келишинче бассейндеги сууну жутуп албаганга аракет кылыш керек. Жана мүмкүн болсо өзүңдүн керек болсо, өзүңдүн шлёпкаңды, бут кийимиңди, анан сүлгүңдү алып барып, тыпырайып түшүп, чайканып алып, анан кетип калган жакшы. Абдан сонун. Демек, ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бул нерсени калтырабайм же мен сөзсүз баргым келет дей турган болсоңуз, анда жогоруда айтылгандарды эске алыңыз. Колдон келишинче бассейнден суу жутуп албаңыз жана бут кийимиңизди, өзүңүзгө тиешелүү сүлгүнү алып барганды унутпаңыз. Андан дагы биринчи ошол бассейнди тандардан мурун кайсыга барам деп сөзсүз түрдө аныктайсыз, сурамжылайсыз. Ошол учурда суу тазаланабы, канчалык деңгээлде тазаланат, кандай жол менен тазаланат, мына ошого дагы карап турсаңыздар болот. Анан мисалы, ооба биз текшерилебиз, ооба биз баарын текшерип турабыз дейт да ар бир эле адамчы барганда баягы кардарды тартыш үчүн. Аларда бир күбөлөндүрүү болобу, сиздерден текшерүү өтүлгөн бир ай сайын деген бир справка же бир бекитилмелер болобу ошол бассейндердин ээсинде? Ооба, сөзсүз түрдө биз айтпадымбы, жана айына бир жолу суунун сапатын текшерип турабыз. Ошондо сиздер справка бересиздер, Сөзсүз түрдө жанагы алынган суунун лабораториялык көзөмөлдөн өткөн лабораториялык результаттары болот. Жанагы алган врачтын корутундусу менен суу сапаттуу или сапаты жок болсо, кандай микробтор чыкты суудан, и чыгып калса микробтор, эмне кылыш керек, бул сууну кантип тазалаш керек, ошол боюнча баардыгы жазылып, ошол корутунду жана бассейндин иштетип аткан адамдарга берилет. Ошолордун колунда болот. Демек, бара турган болсоңуз, санитардык ошол справка деп коет эмеспизби? Көйлөндүрүлгөн нерсени талап кылсак болот экен, справка барбы деп сурап алып, жакшынакайынан өзүңүздүн ден соолугуңузга эң эле ыңгайлуусун тандасаңыз болот. Не демекчибиз? Бардык көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар, пайдалуу менен жагымдууну айкалыштырып жүрө бериңиз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз санитардык врач Сатаров Данияр Алимжанович болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Дагы да келип туруңуз. Төрүбүздү көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ишиңизге ийгилик. Ал эми бардык досторубузга кийинки уктуруулардан көрүшкөнчө.